мына жакында бизде жогорку кеңеште бүткүл Бишкек жана Ош шаар боюнча курулуштар боюнча биздин коллегалар суроо көтөрүштү, сунуш көтөрүштү. Ушулардын баардыгын текшерип чыгыш керек, жамында болуш керек депчи. Мен айтат элем да, сиз эми жаңы келдиңиз, сиздин андай деле маалыматыңыз жок болсо керек. Өз кесибиңиз эмне негизги? Менин кесибим биринчи юрфакты өткөм Улуттук университетинде, андан кийин Москвадагы дипломатиялык академия, дипломат, международные отношения деп коет. Рахмат. Архитектура боюнча жана куруш боюнча немеңиз жок, образованияңыз жок? Жок. Канча орун басарыңыз бар? 3 орун басарым бар. Ошолордун арасынан архитектура куруш түшүнгөндөр барбы? Жакында коюлду. 3-4 күн болду го дейм, коюлду. Именно ошол жактан ичинде канча жылдан бери иштеп аткан аябандай тажрыйбалуу, бардык нерсени түшүнгөн бала коюлду. Кече да Акимов Азирет Дөөлөтбекович. Рахмат. Рахмат. Мындай да Чапаркулович. Негизи убагында Гостройдун жетекчиси болуп турганда Канибек Нарбаев Чайчиевич деген болгон. Эдин актынын негизги ошол кишилер түзүгөн да. Азыр Эдин актынын жакшы билесиз. Неден келип чыккан? Биздин бүткүл куруучулар жана сырттан келген инвесторлордун бардыгы ушул коррупцияны жоюу максатында, жана ошондой эле берилген уруксат кагаздарын убагында алыш үчүн Эдин акты түзүлгөн да. Анан 10 күндүк норма коюлган. Өздөрүнүн ошол жерде төлөмдөрүн төлөшөт дагы, керектүү документтерин баарын Эдин актына берет, 10 күндөн кийин кайра алыш керек. Туурабы? 10 күн ичинде алыш керек. Туура. Бирок 1 жылдап албай жүргөндөр бар. Же алар болсо беребиз деп айтпайт, же бербейбиз деп айтпайт. Бир нерсени тилегенсип отурушат да. Ошону сиз эми жаңы келдиңиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз, ошону көзөмөлдөп койсоңуз. Себеби бүткүл Кыргызстан боюнча куруучулардын жана ошондой эле жеке ишкерлердин, бүт келген инвестордун бардыгы көйгөй маселе ошодо келип чыгып атат да. 10 күндөп норма коюлгандай, нормада бериш керек. Жана ошондой эле курулуштун башталышынан баштап, уруксат кагаз бергенден баштап, ошол проекттен баштап, экспертисине чейин, жана ошондо курулуп аткан жеринден курулуп бүткөнгө чейин, жана тапшырганга чейин бардык көзөмөл силердин милдетиңер турабы? Көзөмөлүңөрдө турат. Анан эми чынын айтыш керек, кече жогорку кеңеште биздин бир кесиптештерибиз көтөрдү маселени, ошону текшерип чыгышыбыз керек деп. Эми текшерүүчү орган силерсиңер да. Уруксат бере турган силерсиңер. Эгерде мыйзамсыз уруксат жок баштай турган болсо, ошону токтото турган ушул Гострой турабы? Өзүңөрдүн барып штраф салып токтото турган службаңар бар. Кыргызстан боюнча 40 райондо өзүңөрдүн өкүлчүлүгүңөр бар. Областта, 7 областта дагы өкүлчүлүгүңөр бар. Шаарларда өкүлчүлүгүңөр бар. Сиздердин ушул күндө канча сиздин өзүңүздүн Гостройдо иштеген, Гостройго караган канча жумушчуңуз бар бардыгы биригип? 1922. 2000ге жакын киши Кыргызстан боюнча ошол курулуштарды көзөмөлдөйт, жана ошол архитектурада иштешет, турабы? Туура. Не үчүн сиз билесизби, ушунга чейин канча мыйзамсыз Кыргызстан боюнча мыйзамсыз курулуштар бар? Мыйзамсыз курулуштар. Кыргызстан боюнча азыр мыйзамсыз курулуштардын бардыгы 87 мыйзамсыз курулуш бар. Не үчүн ошо мыйзамсыз башталды? Көзөмөлдөөчү орган силерсиңер. Ооба. Не үчүн ошону силер карап турдуңуздар? Райондордо, шаарларда, областтарда бар жерде өкүлчүлүгүңөр бар. Не үчүн убагында баштаганда ошону токтоткон эмессиңер? Укук коргоо органдарын өткөрүп берген эмессиңер? Туура белгилеп кеттиңиз. Себеби дегенде биз баягы бекитпелген жобонун негизинде иш апарабыз. Андан тышкары мыйзамсыз курулуш, баягы жер казуу иштери башталган убакта эле биздин башкармалык тараптан тиешелүү кагаздарды токтотуу боюнча предписанияларды, эскертүү кагаздарын беребиз. Бирок ага болбостон көптөгөн курулуш компаниялары өзүн белемдик менен курулуш иштерин жүргүзүп жатат. Талантбек мырза, мындай да. Негизи биринчи курулуш болоордун алдында изыскание болуп турабы? Ошол жер текшерилет, кандай болот, анан проект чийилет, городсоветтен өтөт, проект экспертизадан өтүш керек, андан кийин курулуш башталыш керек, турабы? Туура. А силер эч кандай уруксаты жок баштап алгандарды айтасыздар жогоруда, турабы?
ооба, эч кандай уруксат жок, кагаздары баштап алган курулуштарды айтып атабыз. Сиздер толук өзүңөрдүн укугуңар бар да, милдеттүү түрдө ошону аткарышыңар керек. Себеби Кыргызстан боюнча 2 жакын силердин өкүлчүлүгүңөр бар. Иштеш керек. Мына жакында эле мына Турцияда эмне болду өзүңөр билесиңер, туурабы? Туура, Айбек Жапарович, эми азыр Азыркы күндө бизде курулуштар канча балга чыдайт? дагы бир кайталап коесузбу? Кандай дейсиз? Биздин Кыргызстанда болуп жаткан курулуштар, көп кабаттуу үйлөр бар. Ошо канча балга жер тиресе чыдайт? Эми өзүңүзгө белгилүү болгондой эле бул жер кыртышына жараша белгиленет. Анткени курулуш иштерин баштаарда ошол курулуш жеринде канча балга чейин жер Негизгисин айтсаңыз. эң кыскасы бизде 8-9 балга чейин сейсмикалык расчеттер алынат. Конструкциялар ошонун негизинде эсептелинет дагы, ошо менен макулдашылган экспертизалык корутундун негизинде курулуш иштери башталат. 8-9 балга чыдай турган кылып курулат, туурабы? Нормалар сакталынса. 9 балга туруштук берет. Мыйзамсыз курулуштар деп. Мыйзамсыз курулуштар болбош керек. Аларды полный бардыгын көзөмөлдөй турган силерсиңер. Эч кандай бир да болбош керек. Азыр президентибиз билесиңер бардыгын онлайн кылып, мисалы көптөгөн министрликтер чогулуштарын өткөрөт онлайн кылып, туурабы? Күндө өткөрүп турсаңар болот. Электронный кылып койгон, кайсы жерде мыйзамсыз курулуш болду, кайсы райондо, Чоң Алайдабы, Баткендеби, же болбосо Таластабы, Нарындабы, кайсы райондун архитектура киргизе турмаса мыйзамсыз курулуштар болуп атат. Кирип сиз ошону күндө көрүп турушуңуз керек да, электронный карапчы. Анан ошого сиз чара көрүшүңүз керек. Кыргызстан боюнча көзөмөлдөп турушуңуз керек. Бир дагы мыйзамсыз курулуш болбош керек да. Алдын ала мен жана жогоруда айтып кеттим, Мединакнодо бергениңерде силерде ошол жерде башталдык да, 1 жылдан бери күтүп турат. Ошонун эмненин негизинде талант болсо сиз жооп бериңизчи. Эмненин негизинде силерде ошо кармалып турат? Акчасын төлөсө, керектүү эмелерин берсе, кагаздар барып берсе. Же уруксат беребиз деп айтпасаңар, же болбосо бербейбиз деп айтпасаңар. Алар күттүрбөй же айтып коюш керек да убагында. Мисалы мен билгенден сырттан келген инвесторлор бар да. Силерге Мединакнодо таштаган бүт баарын. Ушул күнгө чейин 6 айдан өтүп кетти, жооп жок. Силердин нормаңар боюнча 10 күндө бүтүрүп колуна карматып коюшуңар керек. Кабинетке жүгүртпөй, туурабы? Ошого жооп бериңизчи. Эмне үчүн ошондой кармалып жатат? Эми сиз туура айттыңыз, бирок бизде мыйзамдарда ушундай жазылып калган да. Анан бизде Кайсы мыйзамда ошондой жазылып калган? Өзүңөр Мединакнодо 10 күнүн ичинде берет деп чыгарып, ошого ылайык акчасын төлөп атат алар. Эми акчасын төлөгөндө мыйзамда жазылган акчасын төлөп эле сала берсиң деген жок. Ал жерде толук кандуу уруксат кагазын алгандан кийин курулуш иштерин башташ керек да. Ошону силер айтып койбойсуңар башында, же болот же болбойт. Дегенде болот десеңер алар төлөйт да. Если болбойт десеңер алар кетиш керек, туурабы? Аны эми болбойту, муну башкы архитектура башкармалыгы баягы жооп берет да. Биз болсо көзөмөл органы. Анын сапаттуулугун гана контролдойбуз. Мырзабек Жапаркулович, сиз ушуну эсиңизге алып койсоңуз. Рахмат. Көрдүңүзбү, мындай бүт ачыгын айтыш керек. Баардык нерсе баштан башталат да. Ошон үчүн Госстрой курулуштун башынан баштаган уруксат бергенден баштап курулуп бүтүп кабыл алганга чейин сиздердин көзөмөлүңөрдө да. Сиздердин көзөмөлүңөр жок болсо эч ким салбаш керек. Силер жол бербешиңер керек. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Жана ошондой эле силерге келген сураныч каттар боюнча силер бат-баттан карап беришиңер керек. Болот же болбойт, бул жерге салынса болот, болбойт. Если боло турган болсо эртерээк бүтүрүп беришиңер керек. Азыр сизде жүздөгөн ошол берген жеке ишкерлердин каттары турат да. Ушунгө чейин жообу жок. Анан сиздерде жылдан жылга эмне көбөйүп жатат билесиңерби? Башталат дагы бүтпөй калган объекттер көбөйүп баратат да. Ошолордун бүтүрүшүн көбүрөөк кылсаңыздар. Себеби жылда бюджетке бекитип атканда ошону силер берсеңер, сууга киргизсеңер ошону. Өзүңөр да айтышыңар керек да. Ким бул жерде отуруп катуураак бакырса ошонун абийи кирип кетет, калгандары калып кетет. Чындыгында кээ бир тоол райондогулар бар. Өтө акыбалы оорлор бар. Ошолорду киргизиш керек. Жана ошондой эле мен Талант мырза сизге айтып кетерим, биз типовой проект менен келе жатабыз. Мисалы мектептер боюнчачы. Мен айтып кетейин. Нормаларды бир жаңы карашыңар керек да. Евро норма деген мисалы Казакстан евро нормага кирди да, Кыргызстан кире элек. Ошол жагын карашыңар керек. Коэффициенттерди ар бир кварталда өзгөртүп турушуңар керек. Антимонополия менен чогуу иштешиңер керек. Бул иш
көп да сиздердечи. Ошолорду өтө катуу иштебесеңиздер биздин элге чоң көйгөй болуп жатат. Өтө катуу иштесеңиз. Жана ошол мектепте айтып кеттим, жаңы жасалыш керек да. Бизге бардыгы эски илгерки атам замандагы эле мектептердин проекттери болуп калат кээ бир райондоргочу. Ошондо жаңыча мындайча айтканда, мисалы Казакстанда, Өзбекстанда начальник класстарга, башталгыч класстарга мектептердин ичинде, ажатканалар ичинде да, мектептин ичинде. Ал биздин Тоол райондорго барсаңыз 200 метр ажаткандан нар жака 2-3 класстын балдар кыздар барат. Ал кыштын күнүндө кыйын да турабы. Ошондуктан заманбап бардык жагынан келишкен ушул жаңы проектти өзүңөр карап чыксаңар. Болбосо башка мамлекетте карасаңар болот, кандай салып деп. Мен жогоруда ошол Ош шаары боюнча көптөгөн бүтпөй калган мектептерди жана кошумча корпус курула турган мектептердин спискин сизге бердим. Ошону дагы ушул 2023-кө киргизгенге сиздер туга киргизсеңиздер. Биз МИФ менен да сүйлөшөбүз. Жапаркулович. Рахмат, эске алыңыз. Рахмат. Рахмат.